Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкек менен АКШ шаарларынын ортосунда түз аба каттамдарын ачуу пландаштырылууда. Бишкек менен АКШ шаарларынын ортосунда түз аба каттамдарын ачууну Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Мекемеде маалымдашкандай, агенттиктин директору Данияр Бостонов Вашингтонго болгон иш сапарында АКШнын федералдык авиация агенттигинин өкүлдөрү жана мамлекеттик департаментинин кызматкерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушууда Бишкек менен АКШ шаарларынын ортосунда түз аба каттамдарын ачуу үчүн ФААнын аудитине даярдык көрүү жана аны өткөрүү, ошондой эле авиация коопсуздугу маселелери талкууланды. ФААнын эл аралык иштер жана экология боюнча аткаруучу директорунун орун басары Дэвид Беркхолдер аудитти өткөрүүгө колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирген. Ошондой эле Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы ачык асман саясаты боюнча иштерди улантуу керектиги айтылды. Мындан тышкары АКШнын жүргүнчүлөрдү ташуу ассоциациясынын вице-президенти Кит Гладс менен жолугушууда Бишкекке америкалык авиакомпаниялар тарабынан түз каттамдарды ачуу мүмкүнчүлүгү талкууланды. Тараптар анда маршруттарды ачууга зарыл шарттарды түзүү боюнча каттамдарды карашты. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 2025 жаңы жыл менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 2025 жаңы жыл менен куттуктады. Мамлекет башчысынын жаңы жылдык куттуктоосунда төмөнкүдөй сөздөр айтылат. Ардактуу мекендештерим, кымбаттуу кыргызстандыктарым, алыс жакында жүргөн кадырлуу журтташтарым. Мезгилдеген закым куш экен. Узап бараткан жылыбызга аста көз чаптырсак, өлкөбүздө бир далай натыйжалуу иштерди аткарууга жетишиптирбиз. Эсиңиздерде болсо, биз кызматка келгендеги алгачкы жылдарыбызда бар аракетибизди коом турмушунун бир нукка салып, мамлекеттик башкарууну элдин кызыкчылыгына иштетүү, уюштуруу иштери менен алек болдук эле. Бара-бара элдин бийликке болгон ишеними өсүп, нараачылык акциялары, тынымы жок митингдер артта калды. Эл аралык коомчулукка Кыргызстан өз алдынча өнүгүп кете аларын жар салып, дүйнө өлкөлөрү менен алакаларыбызды жолго коюуга жетиштик. Натыйжада тең салмактуу көп векторлуу тышкы саясий курс менен Кыргызстандын эл аралык айдыңдагы позициясын бекемдей алдык. Элибизде көп жылдардан бери түйшүккө салып жүрөк күшүн алган кыргыз-өзбек чек арасы толук менен чечилсе, кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Албетте, сиздердин колдоп коштооңуздардын бул ийгиликтерге жетүү мүмкүн эмес эле. Ак ниет адалыш аракеттерибиздин акыбети кайтып, анын негизинде дүйнөлүк өлкөлөрү Кыргызстан демилгелеген ири долбоорлорго кол суна баштады. Мынакей ошол далааттарыбыз өз жемишин берип, мурда кандай шарттар болсо да эптеп инвестиция тартсак деген ойдон арылып, инвесторлорду тандоого өтө алдык. Кече Борбор Азия чөлкөмүнүн транспорттук инфра түзүмүнүн өнүгүшүндө жаңы доорду баштай турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулушунун алгачкы ташын койдук. Кудайым буюрса, бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат. Чыгыш жана батыш элдеринин ортосунда карма-катнаш түзүлүп, кадимки Улуу Жибек жолунун жаңы тарыхый деми калыбына келет. Ал ортодо өлкөнүн кан тамыры саналган миңдеген чакырым жолдор узоңдолуп, 800 чакырым жолго асфальт басылды. Ал эми кылым долбоорлору атанган Камбар-Ата 1 КЭСинин курулушу азыркы тапта Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда активдүү кадам менен алдыга жылууда. Бул КЭСтин курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган даңгыр жол экенин жакшы билесиздер. Ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын натыйжалуу башкарууда Камбар-Ата 1 КЭСинин мааниси зор. Урматтуу мекендештер, дагы бир артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу долбоорлорубуз четинен ишке аша баштады. Борбор калабыз Бишкекте турак жай комплекстери курулуп, 1000ден ашуун жарандарыбыз жаңы жылдын алдында батирлүү болушту. Келерки жылдан тарта дагы бир топ турак жай комплекстери курулуп, кийинки кезекте турган жарандарга четинен бериле баштайт.
2024 жыл эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук иш-чараларга жык болду. Алардын эң ириси ушул жылдын жайында Парижде өткөн Олимп оюндарында Манас атабыздын урпактары өзгөчө намыстуу эле экендигибизди далилдеп, чакан өлкө болсок да чоң жетиштерге жете аларыбызды бүткүл дүйнөгө даңа залгай алышты. Мындай жетишкендиктер келечекке карай чаап жаткан жолубуздун башаты гана. Кийинки Олимп оюндарында да чоң ийгиликтерге жетүү үчүн азыртадан даярдыктарды баштайбыз. Бизди мамлекеттен демографиялык маселелер дагы ойлонтурбай койгон жок. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык Кыргызстандын калктын улгаюу тенденциясына өткөндүгү биз үчүн чоң коңгуроо. Бул багытта бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолко бала береке төлөмү жөнүндө жарлыкка колду койдум. Биз мындай аракеттерибиз менен калктын демографиялык өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, бийик тоолуу шарттарда жана алыска барууга кыйын аймактарда жашаган көп балалуу энелерди колдоого алабыз. Өтүп бараткан жылда саламаттык сактоо тармагындай тарыхый жетишкендиктер жаралды. Бөйрөк, боор, жилик чучугун алмаштырууга кадам ташталды. Биз бардык ийгиликтердин башатында билим менен илим турарын, ансыз Кыргызстандын бакубат келечегин элестетүү мүмкүн эместигин жакшы түшүнөбүз. Муналан билим берүүнүн мазмуну менен сапатына көңүл бурууга тыкыр киришип жатабыз. Бул багытта мектептерде Алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашырылууда. Ал эми өнүгүү аракет кылган жогорку окуу жайларына өзгөчө макам берилүүдө. Ошентип биз сиздер менен бирге күчтүү Кыргызстанды курабыз. Эң башкысы бир түндүктүн астындагы биримдигибизди, ырыс кешик тартуулаган ынтымагыбызды барктай билели. Ардактуу мекендештерим, кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Жаңы жылыбыз жаңылануунун, өзгөрүүлөрдүн, жаңы бийиктиктердин жылы болсун. Төрт түлүгүбүз түгөл болуп, ар бир үйдө бакталай ынтымак ырысы уяласын. Жаңы жылыңыздар менен деп куттуктаган президент Садыр Жапаров. Кадамжайда жаңы көмүрген ачылды. Баткен облусунун Кадамжай районундагы 3 коргон айыл аймагында табышкер көмүргени ишке кирип, көмүр казууга даярдыктар жүрүүдө. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, ишкана ачык ыкма менен жылына 440 тонна көмүр өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Алдыда жер астынан кен казуу да пландалган. Кенди иштетүүгө 2 миллион акш доллары каражаты инвестицияланууда. Биринчи этапта 50 жумушчу орunu түзүлүүдө. Белгилегиче аталган жайда 3 миллион 246 миң тонна көмүрдүн кору бар экендиги аныкталган. Ата журт Кыргызстан фракциясынын эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктады. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңыздарды 2023 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жылан акылмандыктын, ден соолуктун, байлыктын символу. Ушул жылы ар бириңиздердин каалоо тилектериңиздер ишке ашсын. Өткөн жылда да өлкөбүздө көптөгөн жакшы иштер аткарылгандыгын, элибизде тынчтык жана бакубатчылык өмүр сүргөнү баарыбызга маалым. Кирип келген жылда да жерибиз үчүн, элибиздин жакшы жашоосу үчүн, келечек муудун гүлдөп өсүшү үчүн ар бирибиз тынбай эмгек кыла аларыбызга ишенем. Ушул жылы ар бириңиздерге чын ден соолук, бакыт, сүйүү жана дүйнөңүздөрдүн тазалыгын, оптимисттик маанай, кажыбас кайрат жана жерге бизге тынчтык, гүлдөгөн жашоо каалайм деген эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев өз Facebook баракчасында. Отчет катары чыгаруудам $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Улуттук банк Бишкектеги төлөм уюмуна айып салды. Бишкектеги төлөм уюмдарынын бирине айып салынды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Маалыматка ылайык Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын талаптарын бузууга жол берилгендиги жана Улуттук банктын милдеттүү түрдө аткарылуучу жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн Бишкек шаарында жайгашкан бир төлөм уюмуна 55.000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Бишкекте жудо боюнча ачык турнир өттү. Жыйынтык Бишкекте жудо боюнча салттуу ачык турнир өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, турнир Кыргызстандын жудо боюнча Улуттук Федерациясынын биринчи президенти сиздердин спорт чебери Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жыргалбек Сурабалиевдин жаркын элесине арналат. Турнирге өлкөнүн ар кайсы аймактарынан эң мыкты жаш жудочулар катышкан. Жеңүүчүлөр жана жеңүүчүлөр төмөнкү салмак категориялары боюнча аныкталат. Кыздар арасында 32 кг. Биринчи орун Ирина Степанова, экинчи орун Шамшибекова Нурайым, үчүнчү орун Элина Жумабаева, Жумакадырова Аделина. Өспүрүмдөр арасында 35 кг салмакта биринчи орун Асылбеков Айдар, экинчи орун Абдыманапов Билал, үчүнчү орун Аббас Курманбеков Умар Рустамов. Турнир жаш спортчулар үчүн өз жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүүгө, тажрыйба алууга жана спорттук духту чыңдоого мүмкүнчүлүк берген маанилүү окуя болду деп айтылат маалыматта.